11 gün. Адам болуу эң жакшы кадыр-барк. Эч ким ала албаган жалгыз сапат. Ал бар же жок. Бул адамгерчилик. Буга үйрөткөнгө мүмкүн эмес. Бул уруксат. Адам Кудайга окшош. Адам ангел, периште боло алат. Биз дайыма аялдын эркек же кыз болуп төрөлгөнүн угабыз. Жана белгилүү окумуштуу жазуучу, артист, спортсмен каза болду да угабыз. Ошол төрөлүү менен каза болуунун ортосундагы аралык бизге кимдир бирөө болууга, улуу иш жасаганга, кыялыбызды орундатууга берилген. Бул демек баш тамга менен башталган адам болуу. Мен өзүмдү баш тамга менен жазылган адам болгонго уруксат берем. Адам бул сыймык деп айткан улуу жазуучу Максим Горький. Адамдын денесинин өзү гармония, кемчиликсиз. Бүгүнкү күндөн баштап өзүмдү адамгерчиликке тарбиялайм. Адам жакшылык кыла алат. Бардык менин кылган иштеримди адамгерчилик менен жасайм. Бардык айткан сөздөрүмдү адамгерчилик менен айтам. Адам бул чынчылдык, адилеттүүлүк. Адам бардыгынан жогору болот. Адам акчадан, байлыктан, жада калса руханияттан да жогору. Анткени адам болбосо руханият болмок эмес. Мен апамдын айткан сөзүн өмүр бою эстеп калдым. Сен профессор боло аласың, доктор же академик боло аласың. Бирок башкысы ар бири адам боло албайт. Бул унутулгус сабак мени өмүр бою коштоп жүрөт. Мен өзүмө чоң тамгадан башталган адам болууга уруксат берем. Менин тандоом адамгерчилик. Менин сөздөрүм жана иш-аракеттерим адамгерчиликти чагылдырат. Чыныгы адамдын жасай турган иши жакшылыкты жаратуу. Ушул эң баалуу. Чоң тамгадан башталган адам болуу демек жер үстүндөгү Кудайдын кичинекей бөлүгүнүн чагылышуусу болуу дегенди билдирет. Адам болуу үчүн өзүмөн сурайм. Мен эгер Кудай болсом эмне кылат элем? Мен ушул жөнүндө көп ойлоном. Кудай бул берешендик, Кудай бул буурукердик, Кудай бул ырайымдык, Кудай бул кечиримдүүлүк, ишенүү, сүйүү, чын ыкластуулук. Эгер биз туура эмес кылсак, Кудай жазалайт. Ал эч кимди аябайт. Ал суктана алат, сыйлай алат. Бирок мен дагы мени аяп турушканын каалабайм. Мени сыйлап турушканын каалайм. Бирок мен ал үчүн ал сыйга татыктуу болушум керек. Мен бир сырды билем. Ата-энелер таланттуу балдарын башка балдарына караганда көбүрөөк жакшы көрөт. Ошондой эле Кудай дагы таланттуу адамдарды сүйөт. Анткени Кудай өзү жаратуучу. Ал адамдар аркылуу жаратат. Ал адамдарга идея берет, мүмкүнчүлүктөрдү берет, керектүү адамдар менен кезиктирет. Ар бир адамга эмнеге татыктуу болсо ошону берет. Ушул минуттан баштап мен өзүмдү ийгиликтүү адаммын деп тааныйм. Бүгүн күндөн баштап ийгилик менен байлык болоруна кепилдик берем. Ийгилик татыктуу адамдарды гана күтөт. Өзүн адамгерчиликке тарбиялай алган ар бир адам бай болууга жөндөмдүү, жолдуу болууга жөндөмдүү, ийгиликтүү болууга жөндөмдүү. Эгер ал татыктуу болсо, өзүн өнүктүрүү деңгээлин, адамдык кирешесинин деңгээлин көтөрөт. А кирешенин деңгээли эч убакта өзүн өнүктүрүү деңгээлин көтөрбөйт. Мен ушуну түшүндүм. Жашап өткөн күндү мен өздүк тажрыйбам мени так ушуга үйрөттү. Ошондуктан мен адамгерчиликти тандайм жана чоң тамгадан башталган адам болууга умтулам. Менин сөздөрүмдө күч бар. Менин кылган иштеримде адамгерчилик жатат. Мен күндө эгер мен Кудай болсом эмне кылат элем деп ойлоном. Кудай баарын чечет. Анын билими жетиштүү, ал баарын билет. Демек мен билимге умтулам. Кудайдын кудурети күчтүү жана ал жер жүзүндөгү баарына ээлик кылат. Демек мен өзүмдүн бардык кыялымды ишке ашыра алам. Бирок ошол эле убакта түшүнөм. Бул дүйнөдө мага эчтеке таандык эмес. Жада калса менин денем дагы. Эгерде менин денем мага таандык болсо, бул дүйнөдөн тиги дүйнөгө кетип атканда аны өзүм менен кошо ала кетмекмин. Бирок мен түшүнөм, менин денем дагы мага таандык эмес. Мен бул жашоодо бардык максатыма жете алам, бардык жыйынтыкка жете алам. Мага мында ишеним менен үмүт жардам берет.
Бирок ошол эле убакта мен түшүнөм. Мага эчтеке таандык эмес. Бакубатчылыкка жетиш үчүн башка адамдар менен бөлүшүп турган жакшы. Мына ушул адамгерчиликтүү болуу. Адам болуу демек өзүңдүн талантыңды муктаж адамдарга колдонуу, көбүрөөк акча иштеп таап башкалар менен бөлүшүү. Бул дүйнөдө менин жардамыма муктаж болуп аткан адамдар көп. Өзүңдүн бир туугандарыңдан башта, анан кошуналар, достор, жакындарың, жумуштагы коллегалар, жөн эле тааныштар. Адам болуу менин принцибим, менин кесибим. Чоң тамгадан башталган адам болуу бул менин тандоом, менин профессиям. Адам болуу бүгүнкү күндөн баштап мен эгер мен Кудай болсом, мен эмне кылмакмын деп ойлонгонду өзүмө киргизем. Ар бир кырдаалда, ар кандай ситуацияда, ар кандай чечимди чыгарарда мен ушуну эстейм. Жана өзүмө адамгерчиликти өнүктүрөм. Кудайдын чагылышынын кичинекей бөлүкчөсү болуш үчүн. Мен чоң тамгадан жазылган адаммын. Адам болуу менин девизим. Мен муну адат болуп калмайынча кайталайм. Мен чоң тамгадан жазылган адаммын.